Урматтуу кыргызстандыктар, кечээ шайлоо бүтөрү менен автоматтык эсептөөчү система үзгүлтүккө учурады. Тилекар ушундай бир начар иш болуп кетти. Эми ушуну кайрадан оңдоо үчүн биз ушу улуттук долбоор, келечекке жол улуттук долбоору төмөндөгүдөй сунуш киргизет. Ушу гиператака боюнча, антитехнология боюнча адистерди кошуп, шайлоого катышып жаткан партиялардын өкүлдөрүн кошуп, андан тышкары ошо коопсуздук кеңешинин, ГКМнын, цифровизация боюнча министрликтин дагы гиператака боюнча адистерин кошуп, бир көз каранды эмес комиссия түзүш керек. Анткени партиялардын өкүлдөрү толугу менен кирбесе, алардын ишеними пайда болбойт. Мына ошол комиссиянын эң чоң максаты кечеги болгон ошо автоматтык эсептөөчү системанын үзгүлтүккө учураганынын себебин билүү. Эмне себептен кече ошондой сбой болуп калды? Ушунун себебин аныктоо керек. Антпесе толук ишеним болбойт. Биз ушундай эле сунуш менен 10 ноябрда өткөргөн тегерек столдо ушу келечекке жол таза жана акыйкат шайлоо өткөрүү боюнча улуттук долбоор ушундай сунуш менен чыкканбыз. Автоматтык эсептөөчү машинаны, системаны сөзсүз түрдө алгоритм кылып, анын бир ачык иштешин билиш үчүн, механизмин билиш үчүн бардык партиялардын өкүлдөрүн катыштырып, ошо коопсуздук кеңешинин өкүлдөрүн катыштырып, ГКМнын адистерин катыштырып, бардык адистерди катыштырып, ушул системаны карап чыгалы, иштешин көрөлү, бардык көзү менен көрсүн, кандай иштейт экен, аны жасап койгого болобу же болбойбу, ошону көргөзүш үчүн мына ушундай бир сунуш киргизген элек. Бирок тилекке каршы биздин сунушубуз партиялар тарабынан дагы, БШК тарабынан дагы, республикалык штаб тарабынан дагы тилекке каршы көңүлгө алынбай калды да. Мына ушундай бир кыйын абалга туш келип атабыз. Ошон үчүн биз ушундай сунуш менен чыгып атабыз. Сөзсүз түрдө көз каранды эмес комиссия түзүш керек.